Туғандар, адам жаш өткөн сайын мисалы белгилүү. Жаш өткөн сайын ошол адамдардагы жашоодогу тажрыйбасы өскөн сайын бул адамдын үй бүлө куруш мүмкүнчүлүгү азайып баштайт. Эмне үчүн дегенде бул адамдын тажрыйбасы ашып, мына ошол неудачный болгон брактардан көңүлү калышы, адамдардын пейилдеринен көңүлү калышы, убакыт мезгил өткөндөн баштап, эгерде анын жүзү жакса, пейили жакпайт, акылы жакса, башкасы жакпайт, кыскасы ошентип жүрүп, адамдын бул келечек жашоосудагы ушундай бир туңгуюкка кептелип калыш ыктымалы аябай чоң. Ошондуктан, туугандар, эсиңиздерде болсо керек, биздин мына ушул Кыргызстанга ушул мыйзам инициативасы менен 18 жаштан кийин үй бүлөнү куруу возраст белгиленип калды. Ага чейин курган болбойт. Мотивациясы эмнеде десе, мына ошол үй бүлөлөр стабилдүү болбостон, үй бүлөлөр тез эле урап калып атат деген ошондой причинасын айтышты. Бирок үй бүлөгө даяр эмес экен. Кыздын табиятын бардыгыбызга белгилүү, эркекке караганда кыздыкы эрте жетилет. Шариятыбызда жетилген соң тезирээк эрге берүү, мисалы шариятыбызда ушул нерсе айтылып келет. 18 жаштан кийин деп чектеп, ошол нерсени мыйзам мынакей ошол нерсе өттү. Бирок ошол жердеги болгон башка бир тараптарындагы ойлонуш керек болчу, бирок ал нерсени көпчүлүк ал нерсеге көңүл бурган жок. Үй бүлө бекем болушу бул адамдын возрастына таандык нерсе эмес. Ал адамдын тарбиясы, адамдын билими, анын ошол култ мүнөздөрү, мына ошол самый основной факторлор. Үй бүлөнүн ийгиликтүү болушун. Ар бир ишти эгерде мойнуна жүктөгөн адам так аткара турган болсо, мына ошол үй бүлөдө бакыт, ошол үй бүлөдө гармония болмок. Эркек өзүнүн мойнуна жүктөлгөн милдетин аткарыш керек. Аял өзүнүн мойнуна жүктөлгөн милдеттенмелерин аткарыш керек. Мына ошондо жашоо ийгиликтүү болот. Бирок туугандар, биздин мисалыбыз албетте идеологиябыз, биздин көз карашыбыз, мусулмандардын ой жүгүртүүлөрү бүгүнкү ситуацияда батыштын ошондой баалуулуктары, өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбыз, ошондой эле ислам дининин баалуулуктары деп, мына ошондой биздеги түшүнүктөрдө көз караштарыбыз бардыгы айланып, аралашып, мына ошол конкреттүү түрдө конкреттүү биз өзүбүздүн багытыбызды таба албай жүргөндөн мына ушундай проблемалар келип чыга берет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын кулдары болгон ушул аял затынын укуктары, алардын акыларынан Кудайдан корккула. Силер аларды Алланын аты менен алдыңар. Жат бири-бирине арам болгон эркек менен аял, мына ушул Аллахтын аты менен бири-бирине адал бол. Аллахтын аты менен булар мына ошол үй бүлөнү курашты. Аллахтын аты менен булар өздөрүнө жоопкерчиликти жүктөштү. Демек мына ошол Аллах үчүн деп алган мына ошол жоопкерчиликке аябай чоң көңүл буруу зарыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ахаттумухунна би аманатилла вастахлалтум фуружахунна би калиматилла." Аларды силер аял затын Аллахтын аманаты менен силер алдыңар. Аял затын, алардын денелерин силер Аллахтын аты менен өзүңөргө адал кылдыңар деп пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге эскертип атат. Кудайдан коркуу керек экендигин, Аллахтын алдындагы жоопкерчиликти ишке ашыруу керек экендигин, зарылдыгын пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтып атат. Бирок болор иш болду. Ажырашуу шариятыбызда эме? Айтайлы. Ажырашуу арамбы? Ажырашуу арам эмес. Бирок бул нерсе адам үчүн, эркек жана аял үчүн бул привычка, бир адатка айланып калбаш керек. Чындыгында ушул моралдык совместный жашоо мүмкүн болбой калган кезде, мына ошол үй бүлөнү сактап отуруп, ошол үй бүлөнү кармап калуу максатында эгерде ушунчалык деңгээлде чоң, ушундай бир жогорку деңгээлде несовместимость болуп кала турган болсо, ошолор үчүн туугандар кээ бир ситуациялар болот. Үй бүлөнүн эр менен аялдын ажырашуусу жөн эле мустахаб эмес, важип болгон абалга дагы келип калат. Эмне үчүн дегенде ал жерде укуктар каралбайт. Мына ошол совместный жашоодон эркек менен аялдын ортосундагы болгон мына ошол трагедиялардан улам балдардын психологиясы бузулуп атат. Ушундай бир ситуацияларга мен өзүм лично күбө болгон нерсем, Аравандан бир күнү бир үй бүлө келишип атат. Аялын сабап бир тууган, аялы чердакта жашайт экен. Качып, күйөөсүнөн качып чердакта түнөйт экен.
ошону аялдын туугандары келип, аялдын туугандары ушул мечитке келишип, ситуацияны дагы сыймыктанып атат. Биздин үй бүлөдө биздин туугандарда ажырашуу деген болгон эмес, биз ажырашкан эмеспиз. Тиги адамдык бир сапатын жоготуптур. Айбандык, жырткычтык сапатын жасап көрсөтүп, душман кылбаган нерсени жасап аткан эр менен жашайсың деп анын туугандары дагы зордоп атат. Эми баягы маниакальный ушундай бир көз карашы бар, табияты бар ошол эркек үчүн туугандар аял заты тарабынан, жакындарынан аны коргоо, анын тарабын талашуу деген адамдар жок. Наоборот, бул ошол эркектин прессинг астына дагы тыгып салып берүү тиги зөкүргө дагы стимул берип атат. Аны дагы каттуураак, андан дагы зулум жасаган. Мактанып атат. Мен айттым, болбойт, бул жашоо болбойт. Десе жок, бизде дейт андай болгон эмес. Бул традицияны биз бузбашыбыз керек дейт. Аллах субханаху ва таала мынакей аялдар сүрөсүндө ва ин хифтум шиқаqa байнихима фаб'атhu хакаман мин ахли ва хакаман мин ахлиха и юрида ислахан юваффиқиллаху байнахума. Туугандар, мына ушул аял менен эркектин ортосундагы ушул үй бүлөдөгү проблемалар бардык чараларын көрүшүп атат. Макул, эр менен аял жаш. Өздөрүнүн проблемасын булар чече албай атат. В чем проблема? Эмнеде ушундай көйгөйлөр жаралып атат? Ошондуктан эркектин үй бүлөсүнөн, аялдын үй бүлөсүнөн мына ошондой данышман аксакалдарды ортого аралаштырып, анан ошол проблеманы чечкени аракет жасаш керек. Туугандар, муж и жена одна сатана деген бир сөз бар. Издешпей табышкандар. Ошон үчүн баягы кудалар бизде ушу бир проблема бат эле ушул үй бүлөдөгү сор, үй бүлөдөгү проблеманы ушул жакындарына жеткирмей. Бул эң туура эмес көрүнүш. Эркек аялдын, аял эркектин айыбын, кемчиликтерин жашырып жашаш керек. Ошол үй бүлөдөгү проблеманы мисалы ошондой жакындарына, туугандарына жеткизбей жашаганы аракет кылыш керек өз негизи. Бирок бизде жок. Кичинекей нерседен трагедия башталат. Кыздын тарабын алгандар чыгат бул жактан, эркектин тарабын алгандар чыгып, баягы жерде кудалар согушат. Бирине бири жагымсыз ушундай сөздөрдү сүйлөп, жүрөктөрүн оорутуп, ортодон чоң бир көйгөй, чоң проблеманы, ажырымды жаратып пайда кылып коюп, бири-бирине капа болуп, тиги кызын алып кетип, мунусу баласы тарап болуп, мунусу башка бирөөгө үйлөп коебуз десе, тигинси мындан зорун таап коебуз. Кыскасы ошентип отуруп, кичине бир мезгил өткөндөн кийин баягы жаштар кайра сүйдүм күйдүм болуп бири-бири менен табыша келишет. Ортодо проблема бүтпөй кала берет. Ошондуктан акыркы ушул үй бүлөнү сактап калуу стадиялардын бири мына ошол аксакалдар, данышман адамдар ортого түшүп ушул проблеманы юрида ислаха, эгерде жашайбыз деген ушундай ниети боло турган болсо, үй бүлөнүн ичиндеги проблема көйгөйлөрдү көтөрүп ошол нерсени личит эткени ошол аксакалдар кол уруш керек. Жок, эгерде андай дагы болбой турган болсо, анда туугандар бул үй бүлө мына ошол талак менен ажырашууга мажбур. Көпчүлүк ушул исламды жакшы түшүнбөгөн адамдар, булардын көз карашында туугандар бул аябай бир биздеги исламдагы болгон баалуулук кээ бир динсиз инсандар үчүн бул абсурд сыяктуу сезилиши мүмкүн. Алар үчүн ушунчалык бир арзыбагандай сезилген нерсе мусулман адамдар үчүн бул аябай улуу. Ошондуктан биздеги иман, биздин Аллахка болгон ишенимибиз, акыретке болгон ишенимибиз мусулман адамды көп ошондой нерселерден токтотуп турат, зулумдан токтотот. Биздин туугандар талак маселесиндеги болгон көпчүлүк ошол динсиз адамдардын айтканы, критика кылганы, исламдын адресине болгон критикасы, буларда 3 жолу талак деп эле ушул айтып коюу менен ошо менен семья бузулуп кетти, ушу менен эркек баардык жоопкерчиликтен кутулду, ошентип эле кутулуп кетет экен деп, мына ошондой нерсени булар жеңил көрүшөт. Бирок чындыгында андай эмес. Ат-талаку марратан фа имсакун бима'руфин ау тасрихун биихсан. Аллах Куранда айтып атат. Мына ошол талакты жашоо мүмкүн болгон талак, доступный болгон нерсе. Же 2 ирет болот, же бул жакшылык менен жашап кетиш керек, токтотуш керек ошол зомбулукту, жарашуу керек, компромисске келиши мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, үй бүлөлүк компромисс барбы шариатта? Бар. Аллах субханаху ва таала айтып атат. Вассульху хайр. Эгерде ушул эркек менен аялдын ортосундагы келишим боло турган болсо, мына ошол келишим ажырашып
эки тарапка басып кеткенден көрө ошол келишим менен негизинде жашаган бул дагы жакшы деп Аллах Таала Куранда айтып атат. Ошондуктан ислам бул баягы остон бир талакты айтып чыгарып коюп эле ушу менен үй бүлө бүттү, аяктады деген бул андай жеңил, желпи алар айткандай эмес. Туугандар, ар бир талак, мына ошол бракоразводный процесс исламда дагы, туугандар, талакты айткандан кийин бизде төркүнүнө төшөгүн жийип эле кетип калмай деген нерсе болбош керек өз негизи. Бир талак айтылгандан кийин, туугандар, Аллах Субхана Таала мынакей Дастархон Маида сүрөсүндө "Ваман ахсану миналлахи хукман лиқаумин юқинун", жараткан кудуреттүү Аллахка шексиз ишенген, ыйман келтирген инсандар үчүн өкүм жаатынан Аллахтан дагы күчтүү, Аллахтан дагы кооз, Аллахтан дагы туура чечим чыгарган зат барбы? Жараткан кудуреттүү Аллах Таала ошол адам затындагы пайда болгон көйгөйдү, адамды жараткан, адамдын табиятын жараткан кудуреттүү Аллах билбейби бизге эмне пайдалуу, эмне зыян экенин? Ошондуктан туугандар, Аллах Куранда айтып атат: "Ла тухрижухунна мин буютихинна ва ла яхружна". Булар ажырашкан кезде ушул түйүнүн, төшөгүн, кийимин, калтасын колуна кармап көчүгүнө бир тээп кетирилме, бул нерсе туура эмес. Талак айтылгандан кийин ал аял ошол эркектин үйүндө жашайт, иддасы бүткөнгө чейин. Вал муталлакату ятараббасна би анфусихинна саласата куру. Талак алган аял 3 айыз идда, ошондой мөөнөт күтөт, 3 ай. Эмне үчүн? Тазалык кезинде бул кошулган болушу мүмкүн. Балким ичине урук түшүп калган болушу мүмкүн. Сен аз көчүгүнө бир тээ үйүнө жөнөтүрсең, эртең курсагы чыгып калса, эмне деп жооп бересиң? Үйүнө кеткенден кийин курсагы пайда болуп калса, эмне дейсиң? Аны эртең бул ойноп бир жерде жүрүп келиптир деп айтасыңарбы? Ошон үчүн шариат бизге ошондой өзүнүн эрежелерин койгон. Жөн эле үйүнө айдап алып барып, кууп, жеткизип коюу деген нерсе биздин колубуздан эң сонун келген нерсе. Иддасы болот, туугандар, идда. Ошол идда деген күтүү мөөнөтү, мына ошол 3 айды түзгөн мөөнөт ичинде аял ошол үйдүн ичинде жашайт, эрдин үйүндө жашайт. Экөө бирге жатак, бир төшөктө жатпаса дагы, башка бир комнатада болсо дагы, ошол аял жасанып, таранып, атыр сээп ошол жерде жагынып жүргөнү укугу бар. Эмне үчүн дегенде, эркек менен аял ачуу кеткенден кийин, кан кызуулугу кеткенден кийин бирин баягы өзгөчөлүгүн, жакшылыгын баягы урушкан кезде только терс сапаттар гана адамдын көзүнө көрүнүп тура бериши мүмкүн. Жаман жактары. Бирок жакшы жактары да бар. Ал жакшы жактары качан адамдын, аялдын, эркектин ачуусу таркагандан кийин, анан кийин бири-бирин сагынып, ошентип анан үй бүлө дальше уланып кетсин деген ушундай хикмат, мына ушул нерсени туугандар ислам, Аллах пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге берип атат. Ба капырлар айтмакчы, жөн эле бир талакты айтты ушу менен болду. Алар үчүн баягы бракоразводный процесс болуш керек да, судебный органдар аркылуу аябай созулган, бирин менен бири баягы мүлкүн талашкан, имуществону бөлүшүү, кыскасы ошондой. Алар үчүн это бир норма деп көрүп атат дагы, а исламдыкын жөн эле талакты айтса ушу менен баягы көчөгө итти көчүгүнө тээп кууп үрген сыяктуу эле ошондой деп булар ошентип айтып атышат. Бул туура эмес.